Қаныбекті өлтірмек болышты. Бұл эмне деген масқарачылық, деп бақырғанда Супахандың оозунан шилекей чачырап, эки жама жайынан көбүк чыгып турду. Ардактаган эрке кыз, күрөндүдө жаткан күл менен ойнойт деген эмне? Эл укса эмне бетибиз калат, деп Айнсахан Супаханга кошулуп лакылдоодо. О, бетиң түгөнгөн шерменде, деп Анарханды Супахан эки муштап бир чымчып алды. Жөн эле ойнодук эле, деп Анархан шолоктоодо. Бас үнүңдү, түбүң ылай, ошон үчүн ылай менен ойнойсуң. Бүгүн сени өлтүрөм же Каныбекти өлтүрөм, деп Супахан Анарханды дагы муштап бетинен чымчып алды. Кайненесине кошулуп Айнсахан дагы бир муштады. Булгорлукка кантип чыдаймын? Сендей тексиздин азабынан элдин жаманатты сөзүн укканча уу жеп өлөмүн, деп Супахан буркан шаркан түштү. Жаным эне, жаман сөздү баштабачы, деп жалынып жалбарып Супаханды Айнсахан кайтарып турат. Айнсахан корккон сайын Супахан өжөрлөнүүдө. Мен кантип тирүү жүрөм? Баламын аркасы менен бүтүн Кашкарга маалым болсом, бул кордукка кантип чыдайм? Жамандык жерде жатабы? Элге эмне жооп айтамын, деп Анарханды сол жак карыдан чымчып, бул көрөкчө өлтүр, мени өлтүрүп коюп, анан Каныбегиң менен жогол, деп буркурап ыйлады Супахан. Энем туура айтат, сенин бул кылыгың бардыгыбыздын бетибизге көө жаппадыбы, деп Айнсахан Супаханды дагы сүрөп, Анарханды жемелөөнүн ичинде. Анархан үнсүз, көздөрү шишип, эки кароосу көтөрүлбөйт. Зуннахун дүкөнүнөн кеч кайтты. Мал алуу, башка жактарга мал жөнөтүү менен ал чарчап келди. Зуннахундун Кытай формасы менен салынган 8 бөлмөлүү үйү бар. Короонун күн батыш тарабындагы Персия көркөмдүгү менен салынган 4 бөлмөлүү үй, жалаң меймандар үчүн салынган. Короонун күн чыгыш тарабындагы ашкана, ашкананын экинчи бөлүгү Самсахун менен Айбадактын үйү. Короонун орто ченинде көл, көлдүн айланасы кырка сайылган каратал. Талдын көлөкөсүндө дайыма килем салынып, төшөктөр төшөлүп, жаздыктар коюлуп турат. Бактын түштүк тарабы чоң дарбаза, дарбазанын эки тарабы аттардын сарайы. Каныбек Супахандан бир топ таяк жеген. Анын үстүнө Айнсахан жыгач менен чапканда Каныбектин көзүнөн от чагылып, эсеңгиреп барып жыгылган. Бир аздан кийин эс алды. Башынан кан агып олтурат. Күндө Каныбектин үстүнө үйрүлүп түшө калуучу Айбадак Супахандан коркуп, Каныбекке жакын жолой албады. Тек эшиктин кычыгынан ишарат кылып Каныбекти чакырган болду. Бирок Айбадактын чакырганына Каныбек барбады. Көзүнүн жашын кылгыртып, терең ойдон чыга албай, акырдын кырына минип олтурат. Зуннахун дарбазадан кирип, талдын көлөкөсүндөгү төшөккө олтураарда үй жагынан ыйлаган дабыш чыкты. Ыйлаган үн энесинин үн экенин билип, себебин суроо үчүн Айнсаханга барды эле, Айнсахан да ыйлап кое берди. Эринин суроосуна жооп берүүнүн ордуна Айнсахан кайра күчөп ыйлады. Бир шумдук болгонго, деп ойлоду да, Зуннахун энесинин терезесинен карады. Анархан тетир карап ыйлап олтурат. Энеси Зуннахунду көрө коюп, бул көрөкчө, мен өлтүрүп сал, элдин бетин карагыс, шерменде болдум, деп быркырап ыйлап кое берди. Эмне болду эне, деп 2-3 жолу сурады эле, Супахан жооп бербеди. Аңгыча Айнсахан келип, болгон окуянын бардыгын төкпөй чачпай, ого бетер апыртып айтып берди. Болду, эч ким укпасын. Өзгөрүн өзүнө каздырып туруп, жайлап салам. Бул кулдун убал сообу эч канчалык эмес, деп Зуннахун бактын көлөкөсүндөгү төшөк үстүнө барып олтурду. Зуннахун менен Айнсахандын сөзүн бир канча убакыт тыңшап, эч сөз уга албады да, Айбадак Зуннахунга тамак берүүгө камынды. Каныбек, бери келчи, деди Зуннахун. Каныбек Зуннахундун үнү чыкканда башын селт көтөрүп, акырдын кырынан түштү да Зуннахундун алдына келди. Кандай, аттарың жакшыбы? Деди Зуннахун жылмайып. Бирок бул ачуулуу жылмайыш экенин Каныбек сезбеди. Жакшы, тор ат ылаңдап калган көрүнөт. Кандайча? Жем чөп жеши, суу ичиши күндөгүдөй эмес. Туура айтасың. Бүгүн бардык нерсе күндөгүдөй эмес, деди Зуннахун. Анын ачууланып олтурганын Каныбек эми сезди. Бирок сезгенде Каныбек эмне кылмакчы? Тек эч нерсе билбегенсип, акырын аттарын жакты карады.
Аттарын чөйін оңдап қойып, тетігі арықтың четінен бір чұңқыр қаз. Чұңқырдың турасы жарым кес, биіктігі 2 кес, ұзындығы 2,5 кес болсын, деп Зұннахун дағы жылмайып қойды. Мақұл, деп Қаныбек аттарды көздей басты. Бирок чұңқырды эмне үчүн қаздырғаны жатқанын сұраған жоқ. Күн батуға жақын қалды. Қаныбек болса айтылған жерден чұңқыр қазып жатады. Бар, үй жақтағы жұмышыңды қыл, деп Айнсахан Айбадақты үй жаққа жіберді. Супахан Зұннахунға алая бір қарады да, қолындағы чайды жерге қойып, атаңдың өлгөнүнө 3 жыл болды. 3 жылдан бері жалғыз сенде олтырам. Бирок сен менин сөзімді таққыр тыңшабайсың. Менени қатарынан шығарып барасың. Болбосо Қаныбек жөнүндө эмне дедим эле? Қаныбектің көзі жаман, адамды тик қараса көзі шелінген өтіп кетет. Тик бағып қарай албаймын. Мындай қол түбі жақшылық қылбайт деп далай айттым эле го, балам. Тура айтат энем. Тетір қарап тұрып жұмшаймын. Көзі көзіме чалына түшсө, бүткөн бойым дүрете түшөт, деп Айнсахан Супахандын сөзін сүрөп, қалт менен чындықты аралаштырып таштады. Билем, деді да Зұннахун көзін сүзө, чыныдағы чайын қармап ойға кетті. Күн батып, бириңдеп, жылдыздар көріне баштады. Түн кирген сайын Анарханда жан жоқ. Чыдамсыз ары-бері басып, терезеден Қаныбекті қарайды. Чыныменен Қаныбектің өліміне себепчі болдым ба? Чыныменен сүйгөнімдің қанын мойныма көтердім бе, деп Анархан тымызын ғана жашын төгөт. Қанчалық күтсе да Айбадақ келбеді. Ақыры чыдабай Айбадақтың үйіне кіріп барды. Емне жаным, деп Айбадақ Анархандың түрін көріп чоочуп кетті. Бирок Анархан кез жооп бербеді. Құмсарып, таноолору кыпчылып, көзүнүн жашын төгүп турду. Қаныбек эмне кылып жатат? Билбейм. Акең бір чуңкурду каздырып жатат, деді Айбадақ. Чын эле билбейсиң бе? Билбейм, эмне экен? Ал өскөрүн өзү казып жатат, деп Анархан эчкире жыгылып кетти. Акырын жаным, акырын. Энеңе ругарт, деп көзүн жалжылдата Айбадақ эшик жакты карай алактады. Жылдыз абдан толгон учурда Айнсахан үйүнө чырак жакты. Зұннахун Супахан үйгө кирди. Айбадақ алактап ашканадан жүгүрүп чыгып, эки жакты карап байкады да Қаныбектин бери жагына жүгүрүп барып, "Сатаган Қаныбек, кандай шумдуктуу жерди казып жатасың? Же жаш өмүрүңдүн соолуганын жакшы көрөсүңбү? Өлбөйүн десең, тезинен кач", деп Айбадақ ыйлап кайра жүгүрүп келди да ашканага кирип кетти. "Кайран жаш өмүр, күнүң бүттү беле", деп каңырыгы түтөй түшкөндө колундагы кетмени шалак этип жерге түштү. Бүткөн бою чымырап, көзү караңгылап, барган сайын денеси муздап, маңдайынан муздак тер чыпылдап, жерге кандай олтурганын Қаныбек өзү да сезбей калды. Анархан үйдөн акырын чыкты. Энесинин ашканага кирип кеткенин көрдү. Зұннахун эмне кылып жатканын терезеден карады. Зұннахун эски бешмантын кийип, тапанчасын октоп жатканын көрдү. Чыны менен Қаныбек өлөбү, деп өзүнүн жашын жамгырдай төгүп турганда, казылган топурактын кырында селдейип олтурган Қаныбекти көрүп барды да: "Жаным Қаныбек, кечир менин күнөөмдү. Сенин өмүрүңө мен жолтоо кылдым. Бирок антип олтурба, бир ат минип алып кач", деп Қаныбекти ордунан тургузду. "Дурус, качайын. Бирок кош, айтканыма көнбөдүң", деп Анархандын колун кыса кармап, Қаныбек сарайдын алдындагы аттарга карап жүгүрдү. Анархан баса албай, эченирээк жыгыла жаздап, мууну калтырап отуруп, үйгө араң кирди. Қаныбектин чөп салып, жем берип, суугарып баккан аттары 5. 5 аттын кайсынысы кандай ат экендигин жакшы билет. Минип алып качса кутула турганын жана кууса жете турганы тору ат. Эгер тору атты минип алып дарбазадан чыкса, Қаныбекти жетип кармоо арсар эле. Қаныбек күлүк торуну миндим деп, караңгыда Самсахундун кашаң торусун минип алып, чү дегенде кашаң тору экенин билип, андан ыргып түшүп, күлүк торуну мингенде, "Кайда барасың?" деп жанына келип калган Зұннахунду көрдү. Қаныбектин бүткөн бою дүретип, денеси муздады. Беттери чымырап, кулагы дүңгүрөдү. Қаныбектен жооп күтүп Зұннахун да туруп калды. Бир канча секундтан кийин буулуккан үнү менен: "Суугарайын дедим эле", деди Қаныбек. "Байлап кой, анан суугарасың." "Жок, азыр эле суугарайын, байлап кой", деп Зұннахун астыртан ачуулуу үнүн чыгарды. Қаныбек аттан акырын түштү да, атты буйлабай кое берип туруп калды. "Жүр,
Қазған жеріңді көрсет, деді Зуннахун. Қаныбек буйдалып, же ойланып тұрбады. Тез-тез басып барып, қазған аңдың қырына тұра қалып. Қарачы бек, жақшы қаздым. Елдің тепсөріні ескі арықтың ұғы болбосо, мен жатуға жақшы жай болды, деп жалынду көзін жалжылдатып, Зуннахунға тегіліп тұра қалды. Зуннахун Қаныбектің қайраттуулығына, өлімден қорықпаған жүректүүлігіне, балада болса, ашқан батырша сөйлеп тұрғандығына таңданғандай қарап тұрды да, «Емне дейсің?» деді. «Емне дейін? Дей тұрған менде ал бар ба? Өз көрімді өзім қазыптырмын. Қайыр, жаш өмір жалындабай, жайына жатсын» деп секіріп аңдың içine түшті да, «Таамаят». Зуннахун Қаныбектің бұл көрінішіне аябай таң қалды. Мындан мұрын далай адамды өлтірсе да, мындай қайырып сөз айтып, қайратын көрсеткені болбағандығын көз алдына елестетіп тұрды да, «Жарайт», деп чөнтөгінен дүрмөттөлі тапанчасын суырып алғанда, терезеден шықалап тұрған Анархан бақыра жығылып кетті. Зуннахун чочуп жалт терезе жаққа қарап, тапанчасын чөнтөгіне сала қойғанда, «Бек, сүйінші, ақсақалдан қат келді» деп көчеден Самсахун жүгіріп келді. Зуннахун Самсахундың алдынан утырлай басты. «Ат еме!» деп Қаныбек Зуннахун тұрған тарапты қарады. Анархан болса ыйлоды. Айбадаг алдағачан эле ыйлап, тапанчанын тарс деген үнін ұқпау үшін екі құлағын басып жығылған. Айнысахан менен Супахан болса құлақтарын көтеріп, сөйлеттүүлік менен тапанчанын үнін тыңшоды. Зуннахун қаттың сыртындағы жазылғанын оқыды да, ел жатқаннан кейін атайын деген ой менен, тетігі жан қазылған аңдың içinde Қаныбек бар. Ақырын алып барып қампаға қамап қой деді. Самсахун ештемеге түшінбей қарады да қалды. «Уқтың бу?» деп Зуннахун ачуулуу сурады. «Жоқ, эмне айтқандарыңызға түшінбей қалдым бек», деп Самсахун чочуп бүжірей баштады. «Тетігі жаңы қазылған аңдың içinde Қаныбек бар. Қампаға қамап қой отыр. Егер қашыра тұрған болсоң, жаныңдан үміт қылба». Зуннахун үйге кіріп кетті. Зуннахундың айтқанына Самсахун дағы түшінбеді. Артынан жүгіріп, сураудан қорқты. «Қандай чаң? Емне үшін жаң қазылды? Анын içinde Қаныбек емне үшін олтырады? Емне үшін қамап қой дейді?» деген сияқты суроолор Самсахундың башына бірінен сала бири келіп тизмектеле берді. Бирок суроолорунун эч бирине жооп болбоду. 1 минутча таңданып тұрды да, Зуннахундың көрсөткөн жагына карап басты. «Ат!» деген Қаныбектің үні күн батыш тараптағы бийик тамдың бурчунан чыкты. Самсахун акырын барып карады. «Аткын! Мен бир карып күнөөсүз, мен бир туткун капастагы эрксиз, мен балапан, жетил элек канаты. Менин кегимди сен өңдөйлөрдөн алуучулар чыгар. Жетер убакыт, жетер. Мен сыяктуу шордууларга эркиндик болор», деди Қаныбек. «Садаган Қаныбек, эмне деп жатасың?» деді да Самсахун секіріп, аңдың içine түшө қалып, Қаныбектің башын көтерді. Қаныбектің бүткөн бойынан мұздақ тер ағып, өтмө қатарынан өткөн. Самсахундың суроосуна жооп бербеді. Тек Зуннахундың қайда екенин, Самсахундың қайдан келіп қалғанын түшүнбөй жалдырады да қалды. Анархан менен Айбадаг Зуннахундың терезесинен аңдып, сөздөрүн тыңшады. Бирок бир канча убакыт тыңшаса да эч сөз уга алышпады. «Балам, ушул катыңды кайта окучу» деп өтө кечи бейилдик менен Супахан Зуннахунга карады. «Кайта окусаң кайта оку. Мен дагы көп жерине түшүнбөй калдым» деп Шамдын билигин оңдоп коюп, Айнысахан катка өңүлдү. «Жарайт» деп кыргыз тилине арабча, өзбекче, фарсы, чагатай жана башка тилдерди аралаштырып жазылган катты Зуннахун кайта окууга киришти. «Дугай салам. Дугай салам кыламыз бизги ва сизги курматлы Хазис яндан артык көргүчү парчамыз Зуннахун бекке, кызатлы кудагыйыбыз Супаханга, кудачамыз Анархан хамда хурматлы кызыбыз Айнысаханга, бизги Айдарбек Таткайдан Карабек, Кылыч, Салтанат, Эркайым, Асал ва хамда суйекли адамыңыз Айым Батчадан сизларга дугай саламдыр. Вайынналлазина таваралакатту рабияламин. Омин, Алло акбар деп Супахан менен Айнысаханга бата кылды. Зуннахун дагы катты окуй баштады. Сизлеринин язган катыңызларын алып окуп,
Yaman estен яткынларыңызларга чоң курсант-турмуз. Биз болсок аман эсен жатабыз. Вахамда сизлар bilan дидар көрүшмөкнү Алла насип кылгайдыр. Зуннахун балам, сизге айткан бир сөзүм бар эле. Ошол сөзүмдү яна такрарлап, эсиңизге салууга мажбур болдум. Лакин биз капа болмасаңыз, мени чын кайны атам деп, кайненеңиз Салтанат, Эркайым, кайнагаңыз Карабекти, кайын жеңеңиз Аселди, кайненеңиз Кылычты вахамда ашык ярыңыз Айымбатчаны кадырлап сыйласаңыз, бир карал таап бериңиз. Чүнки биз каралга муктаж болдум. Зуннахун балам, агерда биздин көңүлүңүзгө кетпей турган болсо, эшегиңизде жүргөн Каныбек атлы каралыңызга түз салам. Ол каралыңыз жалгыз кызыбыз Айымбатчанын башаты болуп эсептелип, менин мартабамды жогору көтөрмөксүз. Чүнки сиз менин сураган каралымды бере турган болсоңуз ки, менин мартабамды Алымбек, Курманжан вахамда тойчу даткалардай хам жогору кылмактурсуз. Зуннахун балам, бул жактагы соода иштериңдин бардыгын орундаттым. Өзүңүз айткандан хам жакшы болду. Энди бул тарапка мал жибере турган болсоңуз, азыр жибериңиз. Түрдүү жагынан пайдалуу болор эле. Ал жагын өзүңүз ойлонуштуруп көрүңүз. Акыры яна суранарыбыз, каралыңыз Каныбек деп хат яздыруучу кайнатаңыз Айдарбек Таткайы, хатны жазуучу Карабек деп биларсыз. Буга айынын 17-си панжишамби күнү 1320 сана деп Зуннахун катты экинчи рет окуп чыкты. Дурус кат экен деп Супахан кабагын чытып, Айнсаканга көзүн кысып, мурдун чүйрүп, эгин жогору көтөрөлүк деп койду. Адам деген бир айткан сөзүндө туруу керек. Каныбекти өлтүрөм деп убада берип, эми кайнатама берем деп айныйсың. Кантип бересиң? Менин эшигимде жүргөн кулду. Атасынын төрүндөгү катыныңа жумшап бергин келдиби? Ал катыныңа эмитен кул жумшап берип жүрсөң, кийин мени күн кылып бергин келип жүрөт го, деп таң атканча Айнсахан Зуннахундун кулагынын кужурун алып чыкты. Эриң алайга кетмек болду. Эми сенин көргөн күнүң эмне болот? Көзүңдүн жашын көл кылып зарлап жүрүп дүйнөдөн так өтөт экенсиң го, деп Супахан таң атканча күйбөгөн жерин күйгүзүп, таза жерин чымчып, Анарканды уруп чыкты. Каныбек түндөгү бойдон кампада. Кампанын сыртынан чоң кулпу салынып, ачкычы Зуннахундун колуна түшкөн. Таң атканча кирпик көзүн какпай, эшиктен чыккан дабышты тыңшоо менен Каныбек сансыз санаанын ичинде. Кампанын жыртыгынан берген айбадактын наны Каныбектин жүрөгүнө барбады. Корккондуктанбы же таң атканча уктабай сары убайымга баткандыктанбы өңү жездей саргарып, нурдуу бетинин оту өчөйүн деп калган. Эр жигиттин башына эмне келип эмне кетпейт. Дала иш келип, дала иш кетет. Өлүмдү алдыңа келтирип бирөө кылыч кармап турса да, өзүңдү өзүң токтото бил. Эч качан коркуп акылыңдан шашпа. Өлүм алдыга келип турганда, акылдан шашпоо эрдиктин алды болот, деген Жолойдун сөзү Каныбектин эсине улам кайталап түшүүдө. Самсахун болсо түндө эле жатарда Зуннахундун жазган каттарын жеткирүү үчүн ар кайсы жердеги приказчиктерге кеткен. Айбадак таң атканча үйүнүн терезесинен Каныбекти карап атты. Зуннахун туруп, даарат алып, намаз окуп, талдын түбүндөгү төшөк үстүндө олтурганда дарбаза такылдады. Айбадак жүгүрүп барып дарбазаны ачканда, Самсахун баштаган 10 чакты приказчик эки колдорун бооруна алып, салам айта, Зуннахундун маңдай жагындагы такыр жерге тизиле олтура калышты. Эсендик соолукка бата кылышты. Зуннахун көпкө чейин тунжурап, бутунун башын карап олтурду да: "Бардыңар келдиңерби?" Приказчиктер шашкандай бирин-бири караша: "Сиздин дөөлөтүңүзгө бардыгыбыз келдик, бегим", деп чуулдашты. Зуннахун дагы унчукпай ойго кетти. Карап олтурган приказчиктер Зуннахундун бул көрүнүшүнө таң калышып, алдыртан бирин-бири карашты. Айнсахан чапанын башына бүркөнүп, өз үйүнөн чыгып, кайненесиникине кирип кетти. Ошрахун деген приказчик жашы улгайып калса да, Айнсаханды бир көрүүгө кумар болуп жүрө турган. Биздин Зуннахун бектин зайыбы Айнсахан ашкан сулуу, ачылган гүлзарыңа кызгалдактай дейт. Андай адамдарды бир көрүүнүн өзү да чоң иш деп көп ойлоно турган. Айнсахандын үйүнөн чыкканын Ошрахун сезди, бирок Зуннахундан коркуп олтургандыктан башын жалт көтөрүп,
Айнсаханға қарай албады. Ақырын ғана иегін көтеріп, сол көзінің қиығын жіберіп, намеркан кепічин бутына салып, қарала шайы дамбалының бағалеген бұлақтатып бара жатқан аялдың ширағын көріп, Ошрахундың бүткөн бойы елжіреп, ет жүрегі түрсіл қақты. «Эмне?» деді Супахан, Айнсахан кіріп барғанда. «Таң атқанша уқтатпадым. Сіз айт деген сөздердің бардығын айттым, бирок оолуңуз эч унчукпады». «Ыйлап көрдің бі?» «Ыйладым. Үнім сізге угулган жоқ бі?» «Жоқ. Ақырын ыйласам керек». «У ичип өлем деп коркуттуң бі?» «Коркуттум. У ичип өлем деп туруп бара жатсам, колумдан тартып жаткырып койду. Эми бир сөз айтат го десем, эч сөз айтпай таң атырды». «Эмесе иш кыйын. Кандайча?» «Сени жаман көрүп, айым батчасын жакшы көргөнү», деді Супахан. Айнсахан эч сөз айта албады. Өңі кумсарып, таноолору кыпчылып, көзүнүн жашы кылгырып, безгек болгон адамдай бүткөн бою калтырап, эриндери көгөрүп, өнү буулугуп туттуга баштады. Анархан энеси менен жеңесинин сөзүн угуп чыдай албады. Уруп өлтүрүп жиберсе дагы калыстык сөзүмдү бир айтайын деген ойду ойлоп, төшөктөн туруунун аракетин кылды. Бирок бүткөн бою каттуу оору менен коргошундай салмактатып, көзү тунура түштү. Супахан Айнсаханга бирдемени шыбырагандай болду да, «Эгер Зуннахун тиле албаса, ушундай кыл» деди. «Жарайт», деп Айнсахан ордунан турганда, «Жеңе, ак жеринен бирөөгө жамандык кылганыңар жарайбы?» деди Анархан кийинип жатып. «Эмне?» деп Супахан чаңырып, Анарханга карап умтулганда, тыштан Зуннахун кирип келди. Бардыгы тең тынчтанып, бирин-бири алая кароо менен 1-2 минутта тымтырс болуп калышты. «Сен эмне ыйладың?» деди Зуннахун Айнсаханга карап. «Сен бүгүн жаңы өлгөндүктөн кара кейип ыйладым», деди Айнсахан. Айнсахандын бул сөзү Зуннахундун ачуусун келтирди. Зуннахун сурданып, кара муруту тикеленип, жаңы өсүп келе жаткан кара сакалы керпинин жүнүндөй текийди. Көпкө чейин буулугуп турду да, «Болду. Түндөтөн берки кылыгың жетишет. Эгер азыр сөз кайтарып айтап турган болсоң, жаныңдан үмүт кылба. Сендей катындын жүзүн өлтүрсөм дагы кутулууга дүнүйөм жетет», деп чөнтөгүнүн тапанчасын суурду. Айнсахандын жүрөгү оозуна тыгылып, Супахандын көзү алайып, эси чыга баштады. «Балам, Зуннахун балам, ачууланба. Ачууланбачы. Бул жолку ачууңду мага бер. Катын деген ар нерсени айта берет», деп Супахан бөжөңдөп Зуннахунга жалына баштады. Анархан канчалык капа болуп, бүткөн бою ооруп турса да, энеси менен жеңесинин кылыгын көрүп, мыйыгынан күлө, «Эшек сайда заңкылдаса, баткак берер жазаңды» деген деп тетири карай берди. Анархандын эмне айтканын түшүнбөй, Супахан Анарханга алая карады. Зуннахун суук түр менен энесине караганда, «Апий ботом, мага эмне ачууң келди?» деп Супахан чочуп кетенчиктеди. «Эки иттин куйругун түйүштүрүп алыштыруу, эки адамды кагыштыруу негизги кесибиң экенин билем эне. Эгер бул кылыгыңды койбой турган болсоң, энелигиңден кечем», деп көпкө чейин буулугуп турду да, «Мен Каныбекти эмне үчүн өлтүргөнүм жок. Же мен Каныбекти аяп, канынан корктумбу? Жок. Каныбек эмес, Каныбек дейдин далайын өлтүргөнмүн. Каныбекти өлтүрбөгөнүмдүн себеби бар. Менин максатым бүтүн падышачылыктын бардыгына соода иштеримди жүргүзүү. Ан үчүн ар кайсы жердеги чоң соодагерлерди жана чоң манаптагы адамдарды колго алуу. Ошол үчүн Хотендеги соодагерлерди басып, өз соодамды жүргүзүү үчүн бүгүн Хотенди бийлеген чоң соодагер Азнахундун кызы Ыйбадатханды алдым. Кара шаарга соодамды жүргүзүү үчүн бүтүн кара шаарды бийлеген Аснахун байдын кызы Шарафатканды алдым. Кандар бектер бийлей албаган Турпандын соодасын бийлөө үчүн 60.000 кою бар Маматахун байдын кызы Азадаханды алдым. Каттуу бакыт Какшаалдагы кыргыздарга соода этимиш жүргүзүш үчүн Түлкүбек менен дос болуп отурам. Ташкент, Кокон, Самарканд, Маргалаң, Анжиян, Ош, Жалалабад өзгөн жана алайдагы соодагерлерди басып, байлыктарды колго алуу үчүн Айдарбек Татканын кызы Айымбатчаны алмакмын. Кана, сен экөөңдүн акылыңар ушуга жетти беле? Мен Каныбекти Айдарбек Татканын кызы Айымбатчага кызыгып, кул кылып берейин деп отурганым жок. Айдарбектин мойнуна чыкпай турган чалма салайын деп отурам. Эгер Айдарбектин даңкын ашыруу менен аны колго ала турган болсом,
Андан аркы менин ойлорумду сен экөөң билесиң бе? Менин акылым жеткенге сен экөөңдөн акылың жетеби? Деп жооп күткөндөй Супахан менен Айнсаханга карады. Анархан кийинип тышка чыгып, приказчиктерди көрүп, кайра үйгө кире качты. Анарханды көрө коюп, Ошрахун ордунан тура калды. Эмне? Деди олтурган приказчиктердин бири. Бектин карындашы дагы ашкан сулуу экен го? Деп таңдангандай эки жагындагыларды карады Ошрахун. Санаасы жок, сары сууга семирет, катыны жок, кызды үйгө теминет деген ырас экен го? Деп ортодо олтурган карт приказчик жактырбагандай тетир карай берди. Туура айтасыз. Биз капа болуп олтурган менен Ошрахундун жумушу эмне? Деп четкиси күңк этти. Силер эмнеге капа болуп олтурасыңар? Кана, Бектин жазганын орундаттык. 100 ат, 200 төөнү жүгү менен даяр кылып койдук. Дагы эмне? Эгер малды сатып келгиле десе, кайда болсо дагы кете бермей. Же капаланып олтуруп барбай калыңар. Деп Ошрахун олтургандарды каптап өттү. Аның туура, бирок Бектин ачуусу эмнеге келди? Ушунда. Деп обочо олтурган бирөө улутунуп койду. Күн көтөрүлүп калды. Бекти күтүү менен приказчиктердин кээси оозун ачып эстеп, кээси терең ойго батты. Эртең мененки тамакты даярдап коюп, Супахан же Айнсахандын буйругун күтүп, Айбадак ашкананын алдында турат. Үйдөгүлөрдүн сөзүн тыңшоодон приказчиктерден уялды. Самсахун сарай жакта, аттардын чөбүн тейлеп жүрөт. Зуннахун чыкты. Приказчиктер тура калышты. Ал басып келип, аттар төөлөр, жүгү менен даяр болду? Даяр, дешип, приказчиктер чогуу жооп кайтарышты. Унааларды жүгү менен алып келип мага көрсөткүлө. Бардыгың бүгүн алайга жөнөйсүңөр, деди да Зуннахун үйгө кирип кетти. А приказчиктер Зуннахундун айтканындай кылуу үчүн дарбазадан чыгып кетишти. Анархан сыртка чыгып келатып, эки жакты караганда Самсахундан башка эч ким көрүнбөдү. Ал үйгө дароо кирбей, бир иштен шек алгансып, эшиктин кычыгынан шыкаалап тура калды. Ушуну катып жүргөнүмө 5 жыл болду эле. Чайга чылап муздатып туруп билгизбей, жуткура койсоң иштин бүткөнү, деп Супахан кичинекей көк түйүнчөктү Айнсаханга берди. Айнсахан түйүнчөктү койнуна катып, жарайт эне, жарайт. Каныбекти Айым батчага тирүү жибербейм. Үйдө жүргөн кулумду бир кыргыздын түйдөк чач кызына бергиче менин өлгөнүм жакшы, деп буркулдады Айнсахан. Каныбек өлсө экөөбүздөн эч ким шек кылбайт. Ичи күйгөндүктөн бирдеме жеп жибергендир деп тим болобуз, деп Супахан тышка чыкты. Анархан жүгүргөн бойдон ашканага кире качты. Анархан кумсарып кирип барганда Айбадак чочуп кетти. Жаным, сага эмне болду? Анархан аптыгып, энесинин кылыгын айтканча Супахан ашканага кирип келди. Мында эмне келдиң? Бар үйгө, деп Анарханды чыгарып жиберди. Чайды алып чыгайынбы апа? Деп жалтайды Айбадак. Супахан кумсара. Анархан эмне деди? Деп көзүн чанагынан чыгара тиктеди. Эчтеме деген жок. Супахан Айбадакты алка-жалкадан алып, жаактан ары эки чаап. Ченыңды айт. Кудай урсун апа, эчтеме деген жок. Дарыткана жактан азыр эле келип, унчукпай эле турду, деп Айбадак эки колун боорун ала чөгөлөп ыйлап жиберди. Шашпа сени, деп Супахан Айбадакты жыга тепти да чыгып кетти. Көп кечикпей Айбадак тамактарын алып келди. Самсахун, Каныбекти чыгарып тамак бердир, деди Зуннахун. Жарайт, деп энеси уул тапкандай сүйүнө Самсахун кампага карай жөнөдү. Баса, бүгүн кетет эмеспи? Кулда болсо 4 жылдан бери туздаш болуп калдык эле. Бер алып кел, биз менен олтуруп тамак ичсин, деп Супахан жароокерленди. Супахандын сөзүнө Зуннахун дагы каршы болгон жок, бирок Каныбекке уу берерин ал билбеди. Бер алып кел, биз менен олтуруп тамак ичсин, деген энесинин сөзү Анархандын жүрөгүнө ийнедей кадалды. Кандай болсо дагы Каныбектин өлөрүн билди, бирок кандайча кылып Каныбекти сактоонун амалын таппай, өз ичинде ары-бери безеленди. Айбадак ашканада, Анархан үйдө. Ашкананын эшиги ачык тургандыктан терезе аркылуу Анархан Айбадак менен жаңдаша баштады. Анархан сөөмөйү менен эмнелерди жакты көрсөтүп, оң колу менен сол колуна бирдемени куйган болуп, чөнтөгүнөн бир нерселерди алып салган болуп, аралаштырып, ичкен болуп, көзүн алактатып, көкүрөгүн тырмалап барып, тилин чыгарып, көзүн сүзүп калды. Анархандын бул жаңдоосу
Enемдер чайга уучулап берип, Каныбекти өлтүргөн жатат деп Айбадакка түшүндүрүп эле. Бирок ал аны тетири түшүндү. Кабагын түйүп, тилин чыгарып, көзүн жумуп туруп, башын чайкап күлүмсүрөп, жалына бетинен өпкөн болуп, чачтарын сылап жалынган болуп, оң колун жогору көтөрүп күлүп, көкүрөгүн баса көзүн кысып, эрдин тиштеп, энеси жакты көрсөтө мурдун чүйрүп, көзүн жума колун шилтеп, сол жаккы сөөмөй менен Анарханды, оң жаккы сөөмөй менен экинчи бирөөнү көрсөтүп, анан эки сөөмөйүн бириктирип туруп, каткырган сыяктанып, оң колун алда кайда шилтеп койду Айбадак. Айбадактын бул жаңдаганы капа болуп кайгырба. Өлүмдөн пайда жок, өлбө, сабыр кылып чыда. Энең курусун, энеңдин айтканына капаланба. Чоңоюп сүйгөнүң менен кошулуп өмүр сүрөсүң деп Анарханга айткан акыл насаат эле. Анархан ар түрдүү кылып жаңсаса дагы Айбадак түшүнбөдү. Акырында бери кел дегенсип чакырды. Айбадак ашканадан чыгып Анарханга бара жатты эле Супахан чакырып алып, дүкөндөн насыбай алып келүүгө жумшады. Эмне үчүн Каныбектин жанына бардым? Эмне үчүн мен аны жаакка чаап ойной кеттим? Эгер мен өзүм барып тийишпесем, Каныбек мени кайдан кучактап өбөт эле? Энем да көрбөйт эле. Каныбектин качалы деп айтканына көнбөдүм. Мына анын өлүмүнө себепчи болмокмун. Демек, менден ашкан шерменде кыз барбы? Деп Анархан эчкирип барып жатып алды. Каныбек четте олтурду. Анын сабыры сус, көрүнүшү караңгы. Мына бул олтургандарды жек көргөнүнөнбү же уялганынанбы ээ көтөрүп, кабак керип, эч кимге карабады. Кайыр болбос. Өлүмдөн кутулдуң. Эми сени Алайдагы Айдарбек таткага берем. Эгер ал жерде да тынч жүрбөсөң, жаныңдан үмүт кылба деп Зуннахун Каныбекке кабагын түйдү. Айдарбек татканын тузуна кара санабай коет дейсиңби? Деп Супахан чайды ууртай, чынынын үстүнөн акырайып Каныбекке карады. Рахмат бек. Бир бечара жетим кулдун бир жолку күнөөсүн кечиргендигиң адилеттик деп Самсахун кубанып кетти. Алай жердин бейиши деп бир нече жылдан бери күңсөп жүргөн Каныбек Алайдын атын укканда кубанганына чыдабай, жүрөгү алып учуп, бетине кызыл жүгүрүп, көздөрү жайнай түштү. Бер олтуруп, бул чайды ич. Бая эле куюп койдум эле, муздап дагы калгандыр. Жутуп жибер, деди Айнсахан. Каныбек эки ийнин көтөрө, алдыртадан терең улутунду да уучуланган чайды колуна алды. Каныбектин бир уурттаганын көрсөк деп, Супахан менен Айнсахан көздөрүнүн кыйыгы менен алдыртан Каныбекке карашты. Муздап дагы калыптыр. Жутуп жибер, деген сөз кулагына шак эте түшкөндө, Анархан ордунан ыргып туруп терезеге келди. Сол колуна уучуланган чайды кармап, оң колу менен нан алып оозуна салып жаткан Каныбекти көрүп, жүрөгү оозуна тыгылды. Кыйкырууга мүмкүнчүлүк жок. Акырын терезени ачты. Бирок Анархан тарапка эч ким карабады. Каныбек чыныны оозуна карай көтөрүп, чынынын үстүнөн терезеге карады. Колун шилтеп, көзүнүн жашын көл кылып ыйлап турган Анарханды көрүп, чайды уурттабай токтой калды. Анархан колун шилтеп, эрдин тиштеп, башын чайкады. Жеңесин көрсөтүп, чайды төк дегендей ишарат кылды да терезени жапты.